Ассаламу алейкум, рахмату баракату. Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси менен болсун, урматтуу угармандар, көрөрмандар. Эфирде ыйык Рамазан 22, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн сиздердин кызматыңызда Темирлан Акматов. Бүгүн орозо жана дават темасында сөз кылабыз. Андыктан жакшылыкка чакыруу дагы бул чоң улуу иштерден. Бүгүнкү биздин суроолорубузга жана элден келген суроолорго дин аалымы устазыбыз Акматов Кабылбек устазыбыз келген. Кош келдиңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Анда устаз ошол жалпы эл журтуңуз менен амандашып алсаңыз болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Аллах Таалам барыңыздардын туткан орозоңуздарды, ушул орозо айында кылган ибадаттарыңыздарды, берген садака, ихсан, жакшылыктарды Аллах Таалам кабыл кылган болсун. Аллах Таалам баарыбызга ушул орозо айыны берекелүү, аманчылыктын, тынчтыктын, токчулуктун айы кылган болсун. Жакшы устаз. Сөз эми башынан болсун. Ушул дават деген эмне, ошого токтолсок. Бул термин кандай? Дават деген эми элибизде деле бир аз түшүнүк пайда болуп калды. Бирок дагы биз өзүн билгенибизче кенен айта кетели. Өзү дават деген сөздүн маанисиге токтолсок, түздөн түз мааниси. Дават деген бул чакыруу дегенди билдирет. Даваттын өзү бул дават деген арабча сөз. Муну кыргызчага түздөн түз которгондо бул чакыруу дегенди билдирет. Демек жакшылыкка чакыруу. Жакшылыкка чакыруу. Эми бул жерде дават деген биздин Кыргызстаныбызда бул пайгамбардын бир мээнети болуп таанылып калды. Ошон үчүн биз бул чакыруу дегенди бир кыскачасын айтканыбызда бул жакшылыкка чакыруу деген маани билдирет. Эгерде буга биз терең кире турган болсок, эмнеге чакыруу? Эми жакшылыктар эмне? Эми жакшылык деген көп да. Ошон үчүн эң эле биринчи дават деген бул эң эле биринчи адам баласыны бул иманга чакыруу. Эң чоң байлык болгон бул иманга чакыруу. Дават эмне? Бул пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ошол берекелүү бизге көрсөтүп кеткен жолуна чакыруу. Дават деген бул адамдарды ибадатка, Аллах Таалага кулчулук кылганга чакыруу. Жана ошондой эле илим алганга чакыруу. Жана ошондой эле бизге Аллах Таала бүт бардык неемет жакшылыктарын берип турган, ошол Аллах Тааланы дайым эстегенге чакыруу. Зикир деп коебуз анычы. Жакшы кулк мүнөз, жакшы пейил, жакшы адеп ахлакка чакыруу. Ыхластуулукка чакыруу. Жана ошондой эле жалпысынан айтканыбызда жакшылыкка чакыруу деп бул биз айтып келебиз. Жакшылыкка чакыруу жана жамандыктан кайтаруу. Жакшы устаз. Алла разы болсун. Анан азыр бизде Кыргызстанда ошол 3 күн, 40 күн, 4 ай, яны 1 жыл, жаңылбасам. 1 жыл ал баягы илимдүүлөргө. Ушуларга токтолуп кетсеңиз, анан мастурат жамаат канчага чыгат ушуларга? Бул эми бул баягы 3 күн жана ошондой эле 40 күн. 3 күн бул 1 айына 1 жолу чыгып турат. 3 күнгө. Ал эми айына 1 жылга бир 40 күнгө чыгышат. Анан кээ бирлер бар, алар мүмкүнчүлүгү бар, үй шарттары туура келет, өздөрүнүн жумуштары ошого ылайыкташтырган, алар жылына 4 айга да чыгып турушат да. Анан эгерде баягы үй бүлөлүк болуп чыкканга келе турган болсок, алар ар 3 ай сайын алар 3 күнгө чыгып турушат. Бирок ошол 3 ай сайын. 3 ай сайын. 2 ай өтүп 3-чү айда булар 3 күнгө чыгышат. Бирок ошол кезде ошол баланы эмизбеген болуш керек, баласы сүттөн чыккан болуш керек. Жана аялдын да ошого шарты туура келсе. Өзүнүн шарттары бар, чыга турган. Критерийлер бар. Критерийлер бар, шарттар бар. Ошого туура келсе, дал келсе анан чыгарат да. Анан жылына 15 күн чыгып турушат үй бүлө менен. Жана ар 3-чү жылы бул 40 күнгө чыгышат. Эгер алдагы ошол шарттар туура келе турган болсо. Эми бул көптөр биздин элибизде ушул сөз жүрүп атат да, бул каяктан келген тартип, анан эмне үчүн дегендей. Бул эми бул өзүбүздүн тарбиятыбыз үчүн, ошол иманды үйрөнүү үчүн, динди үйрөнүү үчүн, жакшылыкты үйрөнүү үчүн бул түзүлгөн бир тартип булчу. Ошон үчүн баягы 3 күнгө чыгып, адам баласы 1 айда 1 жолу 3 күнгө чыгып турса, тажрыйбада деле көрүп турабыз да. Себеби адам баласы кайсы чөйрөдө жүрө турган болсо, ошо чөйрө тартып кете берет экен. Эми дүйнөнүн чөйрөсүндө жүргөн себептен адам дүйнөгө тартылып эле, ушу дүйнөнү эле бул ушул жашоону максат кылып алып эле ахиретти унутуп койгон учурларыбыз болот да. Ооба. Ошого мына даватка 3 күнгө чыксак, 3 күн адам мечитте болот, 3 күн. 3 күн анын көзү жаман нерсени көрбөйт, 3 күн тили жаман нерсени сүйлөбөйт, анын кулагы жаман нерсени укпайт, 3 күн даарат менен ошол намаздарды мечитте окуп, ар бир намаздан кийин жакшы насааттар, баяндар болот, таалимдер болот, жана көчөгө чыгып ошол адамдарды мечитке чакырат. Демек 3 күн ушинтип адам баласы бир үзгүлтүксүз тартип эреже менен ошол пайгамбарыбыздын көрсөткөн жолу менен тамак жейт, пайгамбардын көрсөткөн жолу менен кечинде эс алышат,
Мына 3 күн ушинтип бир мээнет болгондо адам баласында бир пикир пайда болот экен, акырет бар экен, акыретке даярдык көрүшүбүз керек экен, өлүмдөн кийинки жашоого даярдануу керек экен деп. Анан адам баласы ошол 3 күнгө чыкканда өзүнүн кемчиликтерин көрө баштайт экен да. Баягы өзүнүн кээде дааватта ошондо Алла жолуна чыкканда баягы кызматка туруп калышат экиден болупчу. Эми бул өмүр бою тамак бышырган эмес да. Анан дааватка чыкканда анан мунун баягы кезеги келип калды тамак бышыргангачы. Анан бул тамак бышырып жатып аялы эмне истейт экен? Көрсө ал мага ушундай жаш тамактар жасап берип аткан турбайбы деп аялынын кадыр баркына жетет экен. Анан кээде ошондой өзүнүн кирин өзү жууп калган учурлар болот. Эми узак мисалы 40 күнгө чыккан жамааттар, 4 айлык жамааттар ушундай мисалы бул жагы бир алайга же алайкууга ушундай узактарга да барат да. Ошол жакта барганда өзүнүн кирин өзү жууп, өзүнүн кызматын өзүн кылганда, баягы үйүндөгү аялы, бала чакасы кылган кызматтарды көрүп, ошонун кадырына жетет экен, үй бүлөсүн сагынат экен, анан өзүнүн баягы корстук, сабырсыздык, жаман пейилдери көзүнө көрүнөт экен. Адамда ушинтип мындай оңолуу башталат, өзүнүн тарбия болот, өзүнүн кемчиликтери көзүнө көрүнө баштайт да. Адам баласынын өзүнүн кемчилиги көзгө көрүнбөсө, ал оңолом деген ниет болбойт да. Демек, бул Алла жолуна чыккан себептен ал бүт кемчиликтери көзүнө көрүнүп, менде көп кемчилик бар экен деп ошону оңдогонго аракет кылып жасап калат экен да. Жакшы. Көп ушул Алланын жолуна дааватка чыгып келгендер келгенден кийин ошол кечиримдүү болуп, сабырдуу болуп, адеп ахлактуу болуп, жумшак мүнөз болуп, сараң эле Алланын жолуна баргандан кийин берешендикти үйрөнүп келди. Ушундай бир жакшы мүнөз сыпаттар пайда болуп калат да. Демек, бул бир сөз менен айтканда адам баласынын тарбияты болот деген сөз. Биздин дагы баягы кыргызда жакшы сөз бар го. Адам баласына эң кыйын күн сайын адам болуу дегендейчи. Бул мындайча айтканда адам болуп жашаганга аракет жасап калат экен. Устаз, дамыл Алла разы болсун. Анан